Ошол акылмандардан калган сөз, аталардан алган сөз, адал эмгек ак ниет ар инсанга жанган сөз, Алла Таалам жараткан ак дилиңе салган сөз, ырысалды ынтымак рахатка калган сөз демекчи. Мен азыр ошол сөз кезегин, сөз башын бүгүнкү иш-чарада Кадамжай райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Шакиров Кутбидин Абдрахмановичке берилет. Келиңиз. Салтанаттуу иш-чарага катышып аткан биздин райондун тургундары, эжелер, апалар, бул бала менен эненин ортосундагы мамиле бул өтө ыйык жана келечекти ушул туюндура турган маселе. Ошондуктан ар бир бала, ар бир эне дагы ушул жашоодо, татыктуу жашоого мүмкүнчүлүгү, акысы бар дегенди билдирет. Ошондуктан бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Алдыдагы сиздерге тартуулана турган концерт жагымдуу маанай түзөт деген ишенимдебиз. Ал эми ушул бизге уюштуруучуларга дагы концертти коюп жер-жерлерде жүргөн азаматтарыбыз, эже карындаштарыбызга дагы терең ыраазычылык мына сиздердин атыңыздардан билдирип кетүүгө уруксат этиңиздер. Рахмат. Келіңіздер, құттықтап қол шапыралы, келіңіздер. Ушул эле сыйлык менен Сайдалимова Майрамхан Курбаналиевна сыйланат. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамотасы менен Амираева Сажеда Мамытовна сыйланат. Кийинки сыйлык алкыш барагы менен Ергешева Таңсык Манасовна сыйланат. Ушул эле сыйлык алкыш барагы менен Чоткараева Айнагүл Асадовна сыйланат. Кол чабуулар болсун. Келіп отырады екен, жана көріп қалдым, Самаркандектен келгенде жыл. Барыңыздарды майраңыздар менен. Авалдан мындай сөз келет. Алгачкы нерсе сөзделет дейбиз. Салмактуу чыккан сөз болсо, шайтан да чоочуп сезгенет. Андыктан мунара куруп сөз менен муунга сонгон сөз белек, сөз гана жашайт түбөлүк калгандын баары өзгөрөт дейт. Кийинки сөз кезеги Кадамжай районунун мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчиси Мамарасулова Инабат Карынбаевна. Сөз кезеги сизде. Келиңиз. Ата-энелер, салтанаттуу жыйындын катышуучулары, бүгүнкү иш-чарабыз 7 апрелде белгилене турган бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнүнүн алкагында өткөрүлүүдө. Бул күн өзүнүн саламаттыгына, дени сак денесине жана күчтүү рухуна кам көргөн, ошондой эле калктын ден соолугун чыңдоого умтулган ар бир адам, ар бир үй бүлө үчүн маанилүү майрам. Энелердин жана балдардын ден соолугу коомдун өнүгүүсүнө түзгөн салымы чоң. Энелердин мээрими, камкордугу бүткүл ааламды тынчтыкта терметкен улуу күч. Эрте жаштагы балдардын тамактануусу, балдардын түүлүк кезинен баштап 2 жашка чейин 1000 күн алгачкы жашоосунун, ден соолугунун жана келечектеги ийгиликтеринин
башаты болот. Muna bugün Kadamjay rayonunun Borbor olgan Kadamjay şahrında bugün ayabay bir son iş-çara oludat. Bu bala menen enenin ortasındagı mıқты azıktandırуу dolborunun alkagındagı balanın 1000 күндүк деген iş-çara oludat. Bu dolbor mıқты azıktandırуу dolboru Kadamjay rayonunda 2019 yıldan beri işlep keladat. Har bir ay ökmöttө. Buga жалпысынан darıgerler şu bizden doktor, медсестралар тартылып iş alып барылат. Бул эми жалпы элибиздин келечек муунду тарбиялап өстүрүүдөгү бала менен эненин ортосундагы мамилени ошол баланы туура тарбиялоонун эң натыйжалуулугуна аз да болсо кесипкөй адамдар бул энелерге жакшы маалыматтарды жеткирип, эненин баланы тарбиялоо багытында алып барып аткан иши Кудай буйрса жакшынакай ошол келечектеги жаш муунду тарбиялоодо таасирин тийгизет деген ойдобуз. Мен Кадамжай райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборунун директорунун орун басары Кожонов Салайдин Абдулаевич. Бүгүнгү ушул биздин районубуздун борборунда Жогулбек Мамажанов Маданият сарайында жакшы концерт болуп атат. Бул концерттин негизги максаты USAID-тин мыкты азыктануу долбоорунун негизинде уюштурулган концерт. Бул негизи булар биздин долбоор биздин Кадамжайда 3 жылдан бери иштеп келе жатат. Бул жердеги негизги кызматтары эл менен бирге иштеген, элдерге жеткиликтүү тамак азыкты кандай тамактанышты ошол боюнча жакшы жөргөлөрдү айтып атат. Ушул күнгө чейин биздин өзүбүздүн саламаттык сактоо кызматкерлерине ар бир айылда иштеп аткан айылдык ден соолук комитеттери өтө чоң жардам берип бизге жакшы жардам көрсөтүп аткан. Ошолорго кошумча ушул мыкты азыктануу долбоорунун волонтерлору дагы бизге ушул 2-3 жылдан бери жакшы жөргөлөрдү берип, ар бир үй бүлөгө, ар бир ата-энеге, ар бир райондун жаранына жеткиликтүү маалыматтарды берип келүүдө. Буну менен биз айтмакчыбыз, ушундай долбоорлордун келишине өтө колдойбуз. Булар менен биз жергиликтүү элибиздин, районубуздун элин толугу менен ушундай жеткиликтүү маалыматтарга жеткиргенге бизге өтө чоң жардам болот. Бизде негизи бир эле туура азыктануу деген темада болбосо дагы, негизинен медициналык кызматкерлердин ар бир келген оорулууга, ошолордун арасында участкада жүргөндө, ар бир үйгө киргенде тамактануу тууралуу маалыматтар болгон. Бирок бул жерде бөлүнүп туруп туура азыктануу тууралуу сөз негизинде бизде болгон эмес. Негизинен мындай жалпы маалымат берилип турган. Долбоордун таасири негизинен элдин, биздин чет жакадагы үй бүлөлөргө, чет жакадагы элдерге жеткиликтүү болгону бизге жакты. Негизинен биздин медицина кызматкерлери ар бир айылдарда үй бүлө дарыгерлер топтору, фаптар болгону менен бизге жардамдашкан волонтерлор ар бир үйгө кирген үчүн бизге ошол жагынан пайда болду. Ар бир үй бүлөгө жеткиликтүү болгону бизге жардам берди. Соба Сайкал USAID-тин мыкты азыктануу долбоорунун Баткен областынын координатору. Бүгүнкү жыйын USAID-тин мыкты азыктануу долбоору элдин ден соолугуна болгон жоопкерчилигин жогорулатуу менен ошону менен бирге 5 жашка чейинки балдардын, төрөт мезгилиндеги аялдардын тамактанууга, аз кандуулуга болгон жоопкерчилигин, маалыматтуулугун көтөрүү үчүн бүгүн Сыймык Бейшекеев Кыргыз Республикасынын эмгек сиңген артистин чакырып бирге ушул 1000 күндүк мүмкүнчүлүк терезеси боюнча концерт, викторина жана суроо жооптор менен бирге маалыматтуулукту жогорулатыш үчүн Кадамжай шаарынын тургундарына чоң концерт берип жатабыз. Мындай акциялар Баткен областынын бардык шаарларында 7 апрелден соолук күнүнө арналган чоң акциялар Баткен областынын бардык аймактарында болот. USAID-тин мыкты азыктануу долбоору 2020 жылдан бери элдин арасында маалыматтуулукту, тамактануу жана аз кандуулук
боюнча маалыматтуулукту жогорулатыш үчүн ошо Баткен областынын бардык айыл өкмөттөрүнө караган айылдарда ыктыярчы жана медицина кызматкерлери тарабынан ишин жүргүзүп жатат. Бул иш-чара саламаттыкты сактоо министрлигинин буйругуна ылайык, ошол көрсөтмөлөрүнө ылайык жана протоколдоруна ылайык балдардын жана аялдардын тамактануусу жана аз кандуулуктун алдын алуу боюнча чаралар боюнча иштер жүргүзүлүп жатат.
gözlerinde, senin gözünde, benim yüreğimde, yüreğimizde. Dolbor жөнінде мағлұмат берішкенде негізі абдан мықты долбор екенін ынандық. Бізге айтып берген ұлам азыр чынында мықты азықтану деген долбор әрбірімізге ауа менен суда керек та. Анан эне менен баланын ортосундағы ушулардын денсаулыгына кам көрүү әрбіріміздің милдетибиз деп ойлойм. Анан ушул USAID мықты долбор баштап аткандайын биз ал долборду атуулдук парзыбыз катары биз дагы салымыбызды кошолу деген максат менен макулдугубузду берип, биринчи ушул Кадамжай жеркесинен баштап атабыз буюрса. Анан ошо 7 область боюнча дагы өздөрүнүн иш пландары бар экен. Буюрса ошо биринчи Кадамжайдан баштап касиет Кудайдын касиети түшкөн жер да Кадамжай. Анан буюрса мындан аркы сапарыбыздагы чоң иштешебиз деген үмүттө турабыз буюрса. Алардын айтып берүүсү боюнча бизге ошондой ар бир жерде өздөрүнүн баягы долбоорду элге таратып аткан волонтерлор жана башка ишкерлер бар экен. Анан ушул биздин дагы областта, биздин дагы жерде ушундай өрөөндө ушул концерт ушул элге тартууланса, анан кеңири ошол жерден дагы элге түшүндүрмө берсек деген сунуштамадан кийин биз ал жака дагы өзүбүздүн макулдугубузду